aşa albay Же aşk için taба albay Жүрек оту жалында Махаббатын таба албай Келчи canım, gelçi canım Ayçı canım, ayçı canım Gelçi canım, gelçi canım Ayçı canım, ayçı canım Gelçi canım, gelçi canım Ayçı canım, ayçı sırrındı Саламатсыздар бардықты телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде эксклюзивдүү конок бар. Анын баарын сыра белгилүү болгон Кыргыз эстрадасында көрүнүктүү жолосо эч атаандашкыс дуэт, нон-стоп дуэти. Ассаламу алейкум. Саламатсыңарбы Чолпон жана Максат бүгүн конокто утманды кечиңер менен деле. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Аябай жылуу сөздөр болду. Рахмат. Буга чейин биздин радиосунда да маектештиңер, менимче Оштун силерге болгон мамилесин сагынганын байкадыңар окшойт да. Деги эле Оштун кабыл алуусу жөнүндө айтып өтсөңөр. Биз деле сагындык. Салам Ош шаары, бүткүл биздин угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз, сиздер менен азыр амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Рахмат. Баарыңарга ушул белгилүү да, мисалы үчүн интернет желелеринде отурган адамдарга, телевизордон узак адамдарга силердин видео жооп жайгаштырганыңар өтө мындай сырдуу да. Дал ошол видео жоопторго суроолорду кайдан алып жооп бересиңер? Анан дайыма өзгүлтүксүз чыгарып келесиңер да, бул нерсеничи бул. Ооба, негизи азыр кичинекей мындай ортобузда кичинекей пауза болуп калды, бирок суроолор жөнүндө айта кетсек, суроолор биз бардык социалдык тармактарга жазабыз. Бүгүн биз 2-3 күндөн кийин видео жооп жазабыз. Ошондуктан кызыктырган суроолор болсо жөнөтүңүз, биз аларга жооп беребиз деп
ошондой эми кандай ушундайга келдик да, эмне үчүн видео жооптор жазып калдык. Социалдык тармактарда биз Facebook, Одноклассники бүт жерде барбыз, өзүбүз отурабыз. Ошондо көп суроолор келип калат. Анан кийин чын эле мындай үлгүрбөйбүз да баарына жооп бергенге. Ошондо биз суроолорду топтоп, анан кийин видео жооп кылары. Тажатма суроолор болобу ошол учурунда? Кайра эле албетте анда учурлардын бири «Өкөм кыз жигитсиңби?» деген суроо. Кантип нон-стоп дуэт пайдаланып 4 жылдан бери ушуну айтып келатабыз да. Бир проекттен экөөбүз ушинтип утуп алып, анан кийин нон-стоп дуэт сунуш түшкөндө экөөбүз тең макулдугубузду берип, ошондон бери нон-стоп аттуу чыгармабыз, мен биринчи ырдап деген. Ушул суроо, ушул жооп менен ар дайым кезигиз. Да, кызыктуу нерсе, дисктерде чыгыптыр, нон-стоп видео жооп. Кино эле бизди көрүшөт экен, биздин жоопторубуз. Себеби айыл жергелеринде интернет деген жок да. Андагы бир кызык нерсе Чолпонго тиешелүү суроо. Чолпон буга чейин сен билебиз, ушул радио жаатында мындай кызыгууң артып, биринчи диджей болууга же болбосо радио тармакка эмгектенүүгө мындай башында ошол кызыгууң болгон да. Азыркы учурда мисалы үчүн ырчысың, андай мындай болуп атат, анан дагы бир радиодо иштөө ниетиң дагы эле өчө элекпи же Кудай буйрса бир күн дагы бир диджей болуп калабызбы, нон-стоп Чолпон деп. Рахмат сурооңузга. Кичинекей кезимде эле кыялданчымын, алып баруучу болом, ырчы болом, ушулга жакын болчумун да. Ошондо нон-стоп дуэтинде иштеп жатканда эле ошондо сунуш түшкөн бир радиостанциядан. Ошол жерде мен 1 жыл бою эмгектендим. Бирок мындай чынын айтсам, бир нерсеге убакыт бөлүш жакшы да. Нон-стоп дуэти болсо ырчылыкка. Анан кийин тияка дагы алыксып кетпейин деп ал жамааттан кеттим. Бирок азыр биз нон-стоп менен чогуу биз бир чоң телепроекттин үстүндө иштеп жатабыз. Биз Максат экөөбүз алып баруучу катары дагы мындай өзүбүздү көрсөтөбүз. Мастукун ошондой кылгонуңарбы? Мен деле жаңы эле угуп атам, чынында ошондой болуп атат. Бул долбоордун аталышы Бул сюрприз окшойт менчи. Жиргалаевпы? Ыр жазып койгон болуш керек э? Ырды жаздык. Мындай чет өлкөлөргө концерт менен барып калганда, клип тартып барып калганда, ошол өлкө, ошол шаар тууралуу биздин бес карашыбыз. Сен да ошол өлкөлөр жөнүндө да суроо пайда болот да. Эң кыргыз эстрадасында эң көп гастролдогон, айрыкча Европа мамлекеттерине гастролдогон бул силер болушуңар керек, менимче жаштардын арасында. Анан ар бир Европада кыргыздардын саны көп дагы аз дагы болуп калат. Аларга кандай барып атасыңар? Кээ аз жерге мисалы үчүн 2000 $ билет сатып атасыңарбы же кандай да? Себеби анын чыгымдары деле кыйла да. Жок, негизи биз ушул Европага барып келгенде эч кандай өзүбүзгө мындай кандай бир пайда келтирген деле максат жок болчу. Биз ал жерге барып ошол жердеги расходторду актап дегендей ошондой эле Европаны көрүп ал жерден биз ошо айтып кетпедикпи, программаларды да тартып атабыз. Кудай буйрса жакында телеге чыгат. Ошондой эле клип да тарттык. Ак сүй аттуу чыгармабыздын клипи ошо Европада тартылды. Ошо жакындарыбыз менен, жердештерибиз менен жолуктук. Алардан көп информация алдык. Энергетика. Аякта албетте Европада көптөн бери жашаган кыргыздар дагы өзгөрүлөт. Адам деген өзгөрүлөт. Мындай өзүнүн окружениясына жараша дейт. Аябай жылуу тосуп алышты, аякта кыргыздар аябай көп деле деп айтпайбыз, биздин мындай саналуу бирок татык. Саналуу, ооба, бирок иштеп мындай жакшы жашоого умтулган. Чоң рахмат. Азыр болсо силердин аткарууңар дагы бир жагымдуу клип көрөлү, андан кийин майга суланталы. Keklerin jogotuşup bizden görüp jatышат. Жаман экен кыздар ай. Жаман экен кыздар ай. Алар тоонун ар жагында балдар ойноп жатышат. Калпактарын жоготуп
айтышат кектерин таап берсек бизге рахмат айтышат Жакшы экен балдарай, жакшы экен балдарай. Алатонун ар жагында балдар ойноп жатышат, калпактарын таап берсек бизге рахмат айтышат. жакшы экен кыздар ай жакшы экен кыздар ай Балдарай, кыздар ай кыздар ай балдарай, 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 кыздар балдарай, кыздар балдарай, кыздар балдарай Алатонун ар жагында кыздар ойноп жатышат Алатонун ар жагында балдар ойноп жатышат. Ошол чет жакка барганда силерден мындай жардам сурагандар болду, бизге ушундай кичине акча таштап кетпейсиңер, бизди ала кетпейсиңер дегендейчи. Дагы айтып кетчү нерсе, чет өлкөдө ырдаган кыргыз тилинде мындай сүйлөшүп, жердештериңди көргөндө магазин, супермаркетте деле көрүп калсаң, Өзгөчө. мындай бир туугандай эле болуп калат экен. О, кандайсың деп. Ой, кандайсыңар деп, биз дагы жакшы жүрөсүңөрбү деп, биз деле албетте мындай сүйүнөсүң бири бирин көргөндө, анан өзгөчө кыргыз таанымал чыгарман угуп аягында ырдап бийлегенде аябай мындай эмоцияларын чыгарып алышат да, ошол жерден да Кыргызстан деген ошол ырдын башталышында жана комуз дуң деген мындай чынында эле мындай кыргыздык духту берет да, анан кийин жана Кыргызстан деп бакырганда чолпон ага дейт го. Анан ошол жери чынында мындай Энергия Патриоттук, патриоттук түртөт да кадимкидей мындай ошол жердеги биз дагы аябай монтип мындай болгон толгу менен мындай ички дүйнөбүздү өзүбүздү дагы бергенге аракеттенебиз да ошол жерде. Эми Turkvision'га келсек да, Turkvision'га былтыр силер тандалып барып келдиңер. Анан Turkvision'га катышуу идеясы экөөңөрдөн чыктыбы же силерди жетектеген атайын менеджериңизден чыктыбы? Негизи бардыгыбыз ошол конкурс эң башталганда эле билебиз, ошол 1 жыл мурун башталган Чора тобу барганда. Ошондо эле ал конкурс аябай кызыктырган бизди, анткени ал конкурстун өзүнүн эрежелери бизге дагы мындай жакын болчу да. Жакын болчу мындай заманбап деген мындай кыргызский колорит менен, бирок заманбап экөөнү мындай бириктирүү дегенчи. Ошондуктан биз ушул былтыркы Turkvision'га даярданганбыз, аябай катуу даярданып, ырыбызды тияка эч кандай эч нерсени аябай бир текст жазып, аны чийип салып, кайра экинчи текст жазып, жок бул болбойт деп ар бир строчкага мындай өзгөчө маани берип, ошондой эле аранжировканын үстүнөн аябай көп иштедик. Аранжировщик биздин Эрлан аттуу досубуз мындай бизге да жакшы жардам берди, аранжировканын мындай европейский уровеньге чейин чыгарып берди десек жаңылышпайбыз. Биздин командабыз абдан күчтүү болду. Биздин ырыбыздын сөзүн Кыялбек Курманбетов жазып берди, баарыбызга белгилүү эле адам. Аны менен таанышканга да биз абдан кубанычтуу. Аябай жакшы. Демек, ошондо Кыялбек Курманбетовдун эң алгачкы сөзүнө жазылган ырды силер аткардыңар, биринчи жолу. Мына репертуарына коюшту. Ооба. Атайын конкурска. Ал жактагы саясатты айтып өтпөйсүңөрбү? Ошо Turkvision'дагы эмоцияларды эмне үчүн төрт болуп калды? Кандай саясат жүрүп кетти же чындыгында эле ошондой болуп калдыбы? Бул жактан националдык отборго катышканда эле биз билгенбиз да, эми ушунча баргандан кийин албетте татыктуу көрсөтүп, бул жерден жеңиш керек. Андан кийин Turkvision'га барганда 25 мамлекеттен келген ар бир конкурсант жеңишке келген да. Ар бири эле жеңем деп даярданып, ар бир өлкөнүн эң мыктылары келиптир. Чынында эле биз ал жерде 25 өлкө болду.
мындай чынын айтсам өзүмдү укпаган дагы өлкөлөр да жүрдүм. Ошол жерде ушундай өлкөлөр чынында эле биз деле жөндө укпаган балким өлкөлөр көп да. Мисалы үчүн Кыргызстанда ушундай бар турбайбы, ушундай адамдар турбайбы, мындай ошол жердеги конкурсанттарды карап мындай бүт культураны мындай көргөндөй болосуң да, ошол өзүңдүн өлкөсүндө эмне болуп атат. Мындай ызаңарды кимден бөлүштүңөр анан? Же ызаланбадыңарбы? Жок, мындай Чынында биз чоң командамен бардык. Ал жерде биз чолпон экөөбүз гана эмес, биздин менеджер, продюсерибиз гана эмес, ал жерде бийчилер болду. Will Be командасы аябай дагы мындай бири-бирибизге дух берип, духту көтөрүп дегендей. Ошондой эле биздин жюри, Кыргызстандын атынан жюри болуп барган биздин эжебиз Гүлнур Сатылганова эже барды. ошондой эле вокалдан берген Айжан Газиева. Айжан Газиева. Эжебиз, ооба. Баары бизге жардам беришип, мындай ишенип колдоо көрсөтчү. Ошондой эле дагы айтып кетчү нерсе, Казань шаарында Кыргызстандын мындай уюму абдан чоң экен. Биз барганда эле мындай самолеттон түшүп эле жаңы эле мындай конкурска баратасың да, өз мекениңди коргоо, бул өзгөчө сезимдер. Мисалы үчүн Рингке чыккандай эле. Дубай, кайсы жерге барбайсың, андай сезим болбойт да. Мындай өзүңдү эркин алып жүрөсүң, баары жакшы. Бул жерде мындай бир жоопкерчилик бар да мойнуңда, албетте. Кыргызстанды жакшы татыктуу коргош керек деп. Анан кийин жаңы эле өзүнүн багажыбызды күтүп турсак эле бир маалда тиги эшиктен Кыргызстан алга, нон-стоп алга деп эле шум болуп атат. Ооба, шум болуп атат. Анан кийин биз деп эле чыгып баратсак, эме ачылганда, эшик ачылганда эле тиякта желектерибиз, желек, жөн гана желек гана эмес, жөн гана борсок эмес, баардык кыздар туз кошуп. Жок, кыздар биздин улуттук кийимдерин кийип, балдар дагы калпак, баары негизи улуттук кийим менен аябай жылуу тосуп алышты. Биз ошол жерден аябай чынында сездик да, мындай ошол башка эч кимди тосгон жок экен. Организаторлор да абдан таң калышты, кыргыздар абдан сонун тосушту өздөрүнүкүн деп. Рахмат, убакыт деген ушундай. Акырында силерге ушул жалпы кыргызстандыктарга силерден дагы видео жооп десек да болот. Салам Кыргызстан, салам Ош шаары. Салам. Негизи биз сиздер менен аз байланышкан абдан кубанычтабыз. Биз силерди аябай сагындык. Чынында биз негедир ушу чыгармачылыкта жакшы жаңылыктарыбыз бар. Кудай буйруса биздин социалдык тармактардан же кандай бир интернет баракчалардан жаңырыларыбызды жана ошондой эле жаңы клиптерибизди көрө аласыздар. Анын баары сиздер гана үчүн. Ооба, ошондой эле жакынкы эле күндөрдө жаңы альбомубузду презентациялайбыз. Ошондо күтүңүз, жакында көрүшөбүз. Менимче 8 мартка окшойт, Ооба, кудай буйруса ошол мартка жакын клип дагы болот, ошондой эле жаңы альбом болот, анан проект дагы кудай буйруса чыгат го дейм. Иштеп жатабыз. Силерге рахмат, дагы чыгармачылык ийгилик. Бүгүнкү жакшынакай болгон шоулорду дагы эле салды дагы болот аткан шоулорго чоң дем менен жана аншлаг менен. Чоң рахмат сиздерге да ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде нон-стоп дуэти конокто болду. Кайрадан эфир толкунан көрүшкөнчө саламат туруңуздар. Asmanga çölük bolgon toolor menен Alamda beyiş yerim bizdin bekke Akbeyil arnamızdı elibizdi Alato aldın beşik aldı ilige Elibizden bayıkı ulu elden Erkendik asabatsın cel bereke Ermanat baktır baştap dalay erler Ezelden hatta çurtu saktap kelgen Kırgızistan menin mekenim Kırgızistan
Oshbat ken, Жалабат таластай жер бар бекен. Асманға жөніп болған тор менен, аламда бешери біздің мекен. Атайым қырғыз жері, аппел қырғыз елі, Анқа бекен. Senin mekenin Kırgızistan'ın